Саламатсыздарбы, ардактуу Назар Ньюс маалымат порталындагы Чечтөбү улуттук маданий берүүсүнүн көрүүчүлөрү. Сиздер менен бүгүн мен Мейрамбек Токторбаев болмокчумун. Бүгүн бизде конокто комузчу, дастанчы, бүгүнкү күндөгү булбул үндүү агабыз, маданияттын мыкты кызматкери, ынтымак тобунун көркөм жетекчиси жана негиздөөчүсү Азиз Батыров агайыбыз конокто. Саламатсызбы агай? Куш келипсиз биздин берүүбүзгө. Чоң рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Маанайыңыз кандай? Бар болуңуздар, рахмат. Жакшы келип алдык. Сиздерге да чоң рахмат. Бизди эфирге чакырганыңыздарга. Аябай кооз экен. Жакшы. Ушул эң алгачкы эле суроом ушул баягы көпчүлүккө эле берилет. Эми сизге да берип коюу туура дейм. Ушул өнөрдү кантип аркалап калдыңыз? Мисалы ушул жогоруда айтып атпадык, комузчулук деп эң алгач ушул комуз кандай үйрөнүп калдыңыз? Чоң рахмат. Негизи Мейрамбек мындай айтам да. Кудай ар бир адамга өзү жазып коет экен маңдайыначы. Мисалы сен комузчу болосуң, сен сүрөтчү болосуң, сен тигүүчү болосуң деп. Мисалы менин колуман тигүүчүлүк же соодагерлик келбейт. Анткени анын үчүн өзүнчө бир шык болуш керек, ага деле бир өнөр болуш керек. Менде болсо ал тараптан жок. Кудай мага ошол өнөрдү бала чагыман бергендиги үчүн музыкалык аспаптарга өтө жакын жигит болчумун бала кезде деле. Бирөөлөр аккордеон көтөрүп баратса деле кызыга берчүмүн, комуз көтөрүп барса ан сайын кызыга берчүмүн. Ошол үчүн бул моментип кызыгып калдым, бирөөнү көрүп кызыгып калдым дегенден алысмын чындыгында. Мен комузга жараткан ушул менин дилиме салган, маңдайыма жазгандыгы үчүн ушул өнөрдү аркалап келатам. Бирок ошол негизги ушул чыгармачылыкка өтө мага шыктандырып, дагы да жолумду ачкан бул Кыргызстандын мыкты дастанчылары, ырчылары болгон да. Демек бул дагы баягы дастанчылар, ырчылар болгон экен. Канча жашыңызда үйрөндүңүз ошондо комузду? Мен комузду 12-13 жашыман баштап үйрөнүп баштадым. Ага чейин деле үйрөнгүм келген негизи. Бирок комузум жок болгондугуна байланыштуу үйрөнө алган эмесмин. Анан ошол 12-13 жаштарымда бир кыргыз тилчи эжекебиз бар эле, ошол эжекемдин сынык бузук комузу бар экен. Ошол комузду алып келип берген. Аны мен устага алып барып өзүм оңдотуп, кыл тактырып, кулактарын тактырып, ошол кошунам да ал эжекебиз. Анан ошонун комузу менен баштагам. Чындыгын ачык айткандачы, өзүбүздүн комуз жок болгондугу үчүн. Анан кийин бара-бара жакшы чертип баштап үйрөнгөндөн кийин апамды көндүрө алдым. Ага чейин апам кызыбыз тарап кеткенде таштап коет, алып бербей коеюн деген ойдо окшойт эле да. Анан базарга алып барып дагы убактылуу кызыгуу деп бала ар нерсеге кызыга берет го. Топту көрсө топко, күрөштү көрсө күрөшкө, мен деле ошол ойлоду го дейм апамчы. Анан базарга алып барып эң арзан комузуңар кайсыл деп сураган эсимде да апамдан. Анткени кымбат комуз алсак чертпей койсом туруп калат деген ойдо болду окшойт. Мен азыр элестетем да ошондой ойлогон деп точно эле. Анан базардан 800 сомго, 700 сомго бир Ошто неме бар, көпүрө бар да, көпүрөнүн астында ушуна кыргыз улуттук буюмдар сатылат. Ошол жердеги байкелер бар. Байкелерди эстейм, аттарын унутуп калдым, бирок ошол байкелерден сатып алганбыз. Мына ошентип анан чыгармачылыгым ошондон кийин өркөндөп кеткен. Ал ошол алгач алып берген комуз менен далай конкурстарга катыштым. Далай жерлерди ырдадым. Көп ийгиликтерди алып келген комуз болду. Абдан жакшы. Ушул көп жерлерге бардык деп калып атыңызбы? Эки мамлекеттин ошо мамлекеттик сыйлыктын ээси болдуңуз. Кайсы мамлекеттерге бардыңыз жана ошол кандай болду? Мисалы үчүн сиз барганда Кыргызстан дегенди укканда кабыл алуулары? Чоң рахмат, Майрамбек. Мен ушул чет мамлекеттерге, Орто Азия өлкөлөрүнө көп барамын. Европага бар элекмин. Орто Азияга көп барам. Турция өлкөсүнө, Казакстан. Кечиресиз, ушу Түркияда аябай кызуу тосолду окшойт, абдан сизди кайсы бир жерден көрүп калдым. Албетте, анткени ал жерде мен концертимди ошол Түркиянын Ялова шаарынын акимияты уюштуруп берген концерт болду. Мен ошол жерде Түркиянын бир аябай популярдуу ырчысы менен концерт койдум. Башында 1 сааттык концерттик программа меники, менден кийин концерттик 1 сааттык программа аныкы болду. Ошол ичинде өзүбүздүн өнөрүбүздү көргөзө алдык.
Ошентип 5 күн ал жерде концерт койдук. Негизи Турцияда жакшы ырларды да алса, өтөмдүү ырларды да алса, алар мындай да, кечиресиздер, алар мындай да, мисалы бизде Кыргызстанда бир өнөр адамын көрсөң метет го, жанагы ырчы го муну деп өтүп кетишет. Бизде ал Түркияда болсо мындай да көрдүм да, өнөр адамын көрсө жармаша калып, кыйкыра калышып, эмоцияларын чыгара алышат. Биздин кыргыз элинде эмоцияларын көп чыгарбайт. Аны байкасаңыздар, мисалы концерттер болобу, башка болобу, концерттеринде бийлеп кетишпейт го элибиз, биздин эл. Алардын концертинде бир аз шаңдыраак эле бий болсо эле бийлей беришет экен да, мисалы. Демек алар ошол баягы өнөр адамдардын өнөрүнө абдан берилип, кызыгуусу менен угуп ушундай экен да, Жок, бизде деле, мисалы бизде деле угат, кызыгы угат. Бирок биздин мисалы немебиз, тарбиябыз башкачараак окшойт деп ойлойм да мен. Бизде деле берилип угат, мисалы бизде өтө жакса, берилип ырдаганың жактырса, келип мисалы акча сайып кетет, кыз тармай болуп кетет. Бизде демек башкачараак деп ойлоп калдым да. Ошондон чынында мени Түркия эле өтө жакшы кабыл алышты. Өзбекстанга бардым. Өзбек эли дагы өтө жакшы кабыл алган. Комуз менен чыгып ырдагам ал жерде дагы. Казакстан элине бардым. Казак эли дагы аябай жакшы кабыл алышкан. Деги эле өнөрүбүз аркылуу жакшы алкыштарга татып келатабыз. Жаратканга чексиз шүгүр. Абдан жакшы. Ушул баягы өнөр адамдарына кандай айтсак бир төшпелгилер, мамлекеттик сыйлыктар канчалык деңгээлде баалуу болот? Мисалы ушу сиз дагы алтын үнүн наамын эсине алып турасыз. Ошолор боюнча айтып кетсеңиз. Алтын үнүн наамын мен атайын мамлекет берген эмес да. Мен аны жеңип алгам жарыштарда. Түркияда 2 жолу жарышка катышып жеңип алгам ал конкурстан. Анан Казакстанда күмүш үнгө татыктуу болгом. Ошол эле конкурс Казакстанда өткөн. 2018-де күмүш үн деп наам берген. Анткени мен 2-нчи орун алып калгам Казакстанда. Казакстан өздөрү 1-нчи орун алган. Мен 2-нчи орун алгам. Ошондо анан Өзбекстанда билесиздер, мен жарышка деги эле мен жаш болуп конкурстарга катышканды өтө жакшы көрчүмүн. Азыр деле жакшы көрөм. Мен көп катышпай калдым, уялып калдым окшойт. Анан деги ошол конкурстардан жеңип алган наам ушулар. Эми мамлекет берген наам бул маданияттын мыкты кызматкери менде азыр. Муну деле мен эч качан барып, жулунуп, министрликке барып, суранып, ортого киши салып, же мына Кудайдын алдында акмын, же башкасынын алдында да акмын да, бир алдында дагы акмын. Мен наамды чуркап барып бирөөнү киши салдырып алган жокмун. Өздөрү чалышты. Ошо Өзбекстанга барып жарыштан Орто Азия өлкөлөрүнүн арасында 15 мыкты ырчынын катарына киргендигиме байланыштуу мага ушул наамды ыйгарышкан. Терең ыраазычылык албетте маданият министрлигинде. Бул эми мага болгон маанилүүлүгү, деги эле өнөр адамдарына болгон маанилүүлүгү, бул эми бир кенеде эле бир темирден болгон бир нерсе сыяктуу бир момундай эле кагаз, бирок бул чыгармачылыкка чоң стимул берет. Аны алгандан кийин элдин астында дагы да жоопкерчилигиң өсөт экен да. Мен ошону байкадым. Эми мен эмгек сиңиргенди ала элекмин албетте, бирок кези келсе мен да аламын. Эгер алсам, буюрса дагы да күчтөнөт болушум керек деп ойлойм да. Анан эмгек сиңиргенди мага бергиле деп жулунбайм. Бизден улуулар алсын, эмгектен өткөндөр алсын. Бирок эгерде мени татыктуу көрүп, өздөрү баалап, чакырып берсе, мен уялбай эле аламын. Анткени мен өлкө үчүн кызмат кылуудамын. Бир ырды той үчүн жаздырып, тойлордон жеңил каражат табуу үчүн ырлар жаздырган адамдардан эмеспиз. Биз бул өнөр үчүн туура окуп, туура багытта, ушул атайын билимдүү болуп, өзүбүздүн ишибиздин профессионалы болууга аракет кылдык. Бир эле Кыргызстанда эмес, Түркияда окудук, Кыргызстанда окудук, дагы эле окуп атабыз. Абдан жакшы. Ал эми азыр ушул комуздан башка дагы кандай аспаптарды ойнойсуздар? Мен эми консерваторияда, Манас Кыргыз Түрк университетинин консерваториясында окугам.
Ал жерде общий деп жалпылап фортепиано сабагы кирет. Аны билем, мен профессионалдык деңгээлде эмес, кесиптештер ойлоп калбаңыздар. Пианино үйрөт деп чалбаңыздар депчи. Анан домбура билем, казак элинин домбурасын билем. Буюрса бир концертимде домбура менен казак элинин бир дастан термесин ырдайын деген ниетим бар. Абдан жакшы. Анан мен мындай урма аспаптарда жакшы ойнойм. Ритм бар аспаптарда жакшы ойнойм, анткени ритмди жакшы кармай алам да. Добул бас сыяктуу, айтор барабан деп коебуз го, ошол сыяктуу аспаптарда, ошондой эле жана кыргыздын улуттук аспабын аса таяк деп коет. Ошондойлорду жакшы ойнойм. Бирок эми али эл көрө элек, бирок ойноп чыгам буюрса. Ошол концертимде деп койгонсузбу, качан болуп атат ошол бир күн? Чоң рахмат. Мен буюрса алгач концертимде, быйылкы концертимде мен Москва өлкөсүнөн баштадым. Москва өлкөсүнөн баштадым. Москвадан анан 2 күн Москвада жеке концерт берем. Ал жакта уюштуруучулар уюштуруп атат. Ошондой эле Москвада бир Мавлют кечеси болот экен, ошол кечеге дагы чакырылганбыз. Буюрса ал жака барып ырдайбыз. Анткени ал жерде мекенде сүйүү жөнүндө, мекенге болгон сүйүү жөнүндө ырдоо керек экен. Аябай кубандык албетте. Андан келип Ошто концерт беремин. Бул ошондо алгачкы концерттериңиз э? Бул жок. Өзүңүздүн жеке? Жок, мен концерттер берип жүрөм. Буга чейин филармонияда концерт бергем. Туркияда 2 жолу жеке концерт бергем. Мурунку 2 жолу. Быйыл Туркияны 2021-жылы Түрөгөдүр бүт неме областтарына барып ырдап жеке концерт берип келдим. Ошто жеке концерт бергем. Айтор, мен жеке концерттерим бул алгачкысы эмес. Мен жеке концертти 18 жашыман бери берип келип атам. Жакшы. Демек ошол мында дагы биз көргөн өнөрлөрүңүздү көрөт турбайбызбы жакын арада Кудай буйрса? Эми ушул негизи мына күзүндө болсо Бишкекте күзгүгө пландап атам. Күздө жеке концертин пландап атам. Ошондо көп болосуздар. Домбура менен ырдаганыма, деги эле башка аспаптар менен чыгам да, ошону аракет кылып. Ошондо көп болсоңуздар болот албетте. Абдан жакшы. Мына ушул ынтымактоонун көркөм жетекчиси деп айтып калдык. Ушул топ кандай түзүлүп калды? Буга чейин дагы канча топтурда болдуңуз эле? Чоң рахмат. Мен буга чейин топтордо болгон эмесмин. Мен ошол ынтымактоо деп өзүм негиздеген бул топ. Мен негизи буга чейин мектеп шаардагы мектептердин биринде комуздан сабак берчүмүн. Анан аларды мен негизи байкасаңар, комуз менен күү ансамбль чирткендер толтура группа болуп, бирок комуз менен дастан термелерди, ырларды ырдаган ансамбльдар жок. Еще балдар арасында жок да. Туурабы? Комуз менен балдар, мисалы хор, аспапсыз эле хор же фонограмма ырдап чыгып аткандар балким толтура чыгар, бирок именно өзүбүздүн улуттук аспап менен, улуттук кийим менен кичинекей балдардан түзүлгөн, кичинекей балдардан. Менде Кыргызстандын ичинде эң көп шакирт тарбиялаган устаттардын катарына кирем десем туура болот. Анткени менде 300 шакирт бар. 300 шакирт, 300 шакирт бар. Канча жылдан бери тарбиялап келатасыз? Ошондо негизи ынтымактоо 2015-жылдан бери ачылган. Ага чейин бирок ансамбль ырдатып жүрчүмүн. Эми мына өнүгүп атабыз. Буюрса быйыл мына клип дагы баштадык. Ошо клиптерибиз, далай клиптерибиз тартылган. Буга чейин эми дагы да азыр бир термени жаздыргантабыз. Клип болсо башталды. Жакында жакшы бир маанилүү чыгарманын үстүнөн иштеп, ошого клип тартып баштадык. Абдан жакшы. Ал эми азыр ушул Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде дагы иштеп жатыпсыз. Ал жактан дагы ушул кандай ийгиликтер болуп атат? Ошолор боюнча чоң рахмат. Мен Кыргыз мамлекеттик университетте Ишенал Арабаев атындагы көркөм маданият жана билим берүү факультетинде деканын орун басары болуп эмгектенем. Ошондой эле салттуу музыка, дастан айтуудан сабак берем ал жерде студенттерге. Деги эле мындай Мейрамбек айтайынбы? Комуз көтөрүп, комузга кызыккан жаштарды көрсөм, жүрөгүм жылыйт да. Аларды көрсөм, жашагым келет. Ошондой эле студенттерим арасында ошол комузга кызыккан жаштарды көрсөм,
өтө сүйүнүп кетем, кубанып кетем. Ошондой эле мен бирөөгө комуз үйрөтүүнү өтө жакшы көрөм. Анткени мен башында үйрөтүп жүргөн кездери бирөө комуз үйрөтүп анан чертип келип калса, мен үйрөтө алдым ушуну деп өзүм таң калчумун да. Азыр эми жанагы адаттагыдай иш болуп калды да. Ошол үчүн көнмүш адат болуп калды да, көнүп калдым. Мурда башында өзүм таң калчумун, мен үйрөтө алдым деген ой калчу да. Шүгүр. Демек, баягы сиз жогоруда айтып кеткендей бир стимул болгон экен да, ал дагы ошол бир сендикке комуз үйрөтсөңүз дагы. Албетте, ошолор менен жашообуз кызык, алдыга умтулуп атабыз, аракет кылып атабыз. Быйыл мына биздин факультетке дагы да кабыл алуулар башталды. Комуз менен ырдагандар, сүрөт тартуучулар баардыгы дагы да кабыл алып, аларга да билим берип баштайбыз. Абдан жакшы. Биздин ушул берилген убактыбыз соңуна келип жетти. Биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде бүгүн конокто маданияттын мыкты кызматкери, ынтымактуулуктун көркөм жетекчиси, Алтын үн наамынын ээси Азиз Батыров агайыбыз болду. Дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Алдыда ушул концерт беребиз деп калыптырсыз. Ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, Мейрамбек. Ак баланы сүйүп калып, Атайын Нурсейит өзүнүн зар алдын ачып келгени кеткенден кийин айтып келген убактысына жетише албай, 7 күн өткөндө ак бала сулуу каза болот экен. Ак бала сулуу өлөрүндө атасына кирез калтырып, жанагы Нурсейит басып өткөн жолго көмбөз салдырып кой дейт экен. Нурсейит өзү басып өткөн жолдон кайра келе жатса, жолунда күмбөз пайда болуп калганын көрөт. Ошондо Нурсейиттин аң-таң болуп айтып турган жери дейт. Алтайда келемин деп айткан элем, сагынгам тилеп келгем сени көрсөм, өңүмбү же түшүмбү биле алмадым. Кудай ай, кандай тагдырга туш болдум мен, туш болдум мен. Болгонсуң күн өтүнүң эси дартым, тирүүсүңбү сүйлөчү кандай жансың, тиктешиң жүрөгүмдү элжиретти, сен менин асыл жарым ай, ак баламсың, ак баламсың. Өзүңбү же сүрөтүңбү колум сунам, орундалбай калабың ойдо мудам. Аселдей ширин сөзүң бир огузчу, өлү тирүү өзүңдү мен ай билбей турам, билбей турам. Деп Нурсейит эстен танып, ак бала сулуунун сүрөтүн карап отурса, ак бала сулуунун сүрөтүнө жан киргендей болуп, Нурсейиттин кулагына үнү кылат экен. Сен кеткенге 7 күн болгон кезде, эч болбодуң айткандан айткан сөзгө. Өлөрүмдүн атама керез айткам, жол боюна салдыргын деп күмбөзүмдү. Эми сен түшүндүң көңүштүн жайын, ойлоп жүр ак бала деп эстеп дайым. Кош курбум токтотконуңго бойлону, тагдырың бирге кошуп не койбоду. О дүйнөлүк жарыңмын Нурсейит деп, ак бала көз алдымда ай кайып болду, кайып болду. Көп кошунганды жутуп шашып калды, Нурсейит жүрөгүнө кан жармалды. Канаты сынган куштай калдалактап, Нурсейит жер кучактап ай жатып калды, жатып калды. Ой
Коюлосом бир заманда болгон экен, адамзат жер жүзүнө толгон экен. Казак элдин ак баладай жожомогун, кыргызга казал кылган